86 миллиард. Бұл біздің мейбіздегі клеткалардың саны. Мей албетте біздің денебізді көзөмөлгө алат. Негизеле мейбизге кам көрүшүбүз керек. Бирок биз эмнегедир ал нерсени жазабайбыз. Керек болсо, көпчүлүк адамдар ал нерсени жазуу керектиги жөнүндө ойлонбойт. Ошол эле учурда биздин заманбап жашоо образы биздин нейрондук байланышка зыян алып келүүдө. Ошондуктан кыймыл жай, акылсыздык, төмөн креативдүүлүк, кыймылдын жайдыгы биздин мээге негативдүү таасир этүүчү бир нече себеп бар. Бул биринчиси кыймыл аракеттин жоктугу. Азыркы жашообуз эч бир кыймылсыз жашоого алып келүүдө. Жумуш, эс алуу, коммуникация баары бир жерде. Керек болсо тамак ашты үйгө алып келдирсең да болот. Демек, эч кыймылдабай жашоо дегендик. Биз бир фактыны түшүнүшүбүз керек. Кыймыл бул эң сонун. Ал эндорфинди чыгарат. Бул болсо биздин маанайга, акыбалга, мээнин иштеши менен байланыштуу. Жумушта кечке отургандык кандын айланышына зыян. Компьютерде кечке иштеген дем алууну басаңдатат. Аны өзүңүз деле байкасаңыз болот. Бул кислороддун организмде төмөндөшүнө алып келет. Демек, ойлонууга, чарчоого жана төмөн концентратка алып келет. Бул нерсени кантип оңдосо болот? Күнүгө 20-30 мүнөттөн активдүү машыгыңыз же 7-10 миң кадам күнүгө басуу пайдалуу. Бардык улуу ойлоп табуучулар Никола Тесла, Чарльз Дарвин же окумуш убактысы чектелген жетекчи ишмерлер Джек Дорс жана Цукерберг булардын баары жөө басып чуркоонун көөрмандары. Эң жөнөкөйү жөө басып ошол эле учурда сүйлөшүү. Бул учурда эртерээк бардык байланышууну пландаштырып коюңуз. Ошондо сиз ишиңиз дагы, ден соолугуңуз дагы жүрүп турат. Үчүнчү кыйратуучу нерсе бул бир эле учурда көп маселе, көп тапшырманы аткаруу. Бул дагы мээнин концентрациясына терс таасирин тийгизет. Тилекке каршы, акыркы убакта адам бир эле мезгилде көп маселени чечкенге аракет кылып жатат. Керек болсо, бул милдеттүү түргө да айланып баштады. Факт боюнча, адам көп маселени бир учурда чечкенге жаралган эмес. Биз бир эле учурда эки жумуш жасап жана бирдей убакыт, бирдей көңүл бөлүштүрө албайбыз. Аны компьютер гана жасай алат. Клиффорд Нас, психология илиминин профессору, бул көрүнүш боюнча азыркы учурдун көп маселени бир учурда чечүү функциясы чындыгында көп убакытты алат. Эч кандай экономия да жок. Жумуштун сапаты өтө төмөн дейт. Көп тапшырмалуу адамдар акылдуу көрүнгөнү менен изилдөө көрсөткөндөй жумушту сапатсыз жасашат жана пайдасы да төмөн дейт. Көп тапшырманын үстүндө иштеген адамдар көп информацияны, маселени фильтрлей алышпайт жана жумуш туюм сезимдеринин башкара алышпаары да изилденген. Изилдөө боюнча бир учурда көп маселенин үстүндө иштеген адамдардын мээсинин иштөөсү эмпатияга жана таанып билүү, ошондой эле эмоционалдык көзөмөл үчүн жооптуу аймактарда иштеши өтө төмөн. Эгер бир учурда көп маселе жумуш чечем десеңиз, сиз өзүңүздүн мээңизге зыян келтиресиз. Ушундай нерседен алыс болуу үчүн өзүңүздүн жашоого болгон артыкчылыктарды аныктаңыз. Эң негизги маселеге гана көңүл коюңуз. Качан сиз ушуну түшүнсөңүз, жашооңузду жеңилдетесиз. Сиз качан чыңалууну алып салсаңыз, креативдүүлүгүңүз өсүп баштайт жана сиздин жумуш сапатыңыз аз убакта керектүү натыйжага алып келет. Ал эми төртүнчү, мээни кыйратуучу нерсе бул кант. Биз жалаң таттуу, айланабыз ширинге бөлөнгөн турмушта жашайбыз. Таттуу нерселер арзан жана бардык жерден алууга мүмкүн. Ал нерсеге көнүү өтө тез эле. Бирок таттуу азыктар канда кантты көбөйтөт.
жана мээге кандын жүгүрүү структурасына зыян келтирет. Кантты өтө көп жесе, адам акырындык менен кычкылтек стресске түшөт. Депрессияга, концентрация төмөндөйт, туюм сезим начарлайт, маанай жок жерден түшүп баштайт. Ошондой эле ойлонуу жайлайт жана көңүл кунт коюу да азаят. Кантты колдонууну төмөндөткүлө. Таттуу чай ичкенди токтотуңуз. Шоколад, конфетти азайтыңыз. Жана жарым фабрикат тамактан алыс болуңуз. Эгерде сиз ушул жогоруда айтылган сунуштарды жасасаңыз, көп өтпөй сиздин маанайыңыз көтөрүлүп, ой жүгүртүүңүз сапаттуу болуп, аң сезим тунук, туюм сезимиңиз да бекемдеп баштаганын байкайсыз. Өзүңүздүн мээңизге кам көрүңүз. Анан мээ сизге кам көрөт. Эгерде сизге видео жакса, лайк коюп, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Өзүңүздүн оюңузду же ар кандай сунуштар болсо комментарийге жазып коюңуздар.